Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин түштүк батыш аймагында орун алган 7707 аскер бөлүгүнүн күзгү чакырыктагы жаш жоокерлери аскердик ант беришти. Иш-чарага жоокерлердин ата-энелери жана ЭИМдин ички аскерлеринин ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анын жүрүшүндө жаш жоокерлер мекенине берилгендигин билдирип, колуна курал алып, аскердик милдетин татыктуу аткарууга, Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын кайраттуулук менен коргоодо антына бекем турушаарын айтышты. Аскердик антка келтирүүгө чейин 1 ай ичинде жаш жоокерлер аскердик кесип тууралуу алгачкы билим алып, күн тартибин, саптык даярдыктын негиздерин, жалпы аскердик уставдардын негизги жоболорун, аскердик техниканы жана курал-жарактарды колдонуунун ыкмаларын үйрөнүштү. Жаш жоокерлердин кыска мөөнөт ичинде үйрөнгөн саптык, машыгуу жана кол уруш көрсөтмө көнөгөсүн тартуулоо менен улантылды. Туң бийиктен түшпөгөн, мекеним бар тайманбас, эр жүрөк ата бабам түптөгөн, баатыр канды жаштар турса артыңда, мекен болот була аламда гүлдөгөн. Биз Кыргызстандын тынчтыгы, бейпилдиги жана өркүндө өсүүсүнө өз салымыбызды кошуп, ишеничиңиздерди актайбыз деп убада беребиз. Элдин бейпилдиги жана тынч уйкусу үчүн күн түн дебей мекенди коргоого ар дайым даярбыз. Бейиштин төрү болгон Кыргызстанды коргоо жана мекен үчүн курман болуу бул биз үчүн сыймык. Аскерге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү аябай күчөп жаткан убагы. Бардык эркек кишилерди, аскерге жарактуулардын бардыгын аскер кызматка келип кетүүсүн чакырат элем. Баткен эми бул Тажикстан менен чек ара болду, бир эки жолу жагандай кагылышуу болуп кетти дегендей. Анан эми өзү барам деди, неберем. Барып өзүмдүн милдетимди аткарып келишим керек дейт. Мына уул бала болгондон кийин өзүмдүн милдетимди аткарам деп эле өзүнүн эрки менен келди. Ошон үчүн ушул балдар антына туруп, эли жерин коргоп, ушундай алакандай болгон Кыргызстаныбызды жаркыратып коргоп калышына мен абдан тилектешмин. Ушуларга Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Булардын келгенде мынакей бүгүндө мына 30 күн толуп отурат. 30 күн ичинде биздин жаш жоокерлерди окуу курсу өтүп, бүгүнкү күндө мынакей аскердик ант берилди. Анан негизинен да бир нерсеге токтолуп өтсөк, мунугу акыркы мунугу чек ара маселелерден кийинки биздин мекенчил уулдарыбыздагы өздөрүнүн атуулук парзын аткаруу үчүн, мекенге кызмат өтөө үчүн өз ыктыярлары менен келүүсү көбөйдү.